Гүлзира Аргынбаева Каракол шаарындагы мектеп-гимназияда орус тили мугалими. Ал 35 жылдык тажрыйбасында мындай эмгек өргүү акысын алып көрбөгөнүн айтат. Быйыл ал 80 000 сомду колуна алып отурат. Албетте бул сумма агартуучуга күтүүсүз болгон. Мурда калган эмгек өргүү маянасы эс алууга деле жетпей калчу экен. Андыктан бир топ нерсеге жардамы тиет дейт. 35 жылдын ичинде биз мындай эч качан алган эмес мындай акчаны. Ана мен ойлойм ушу быйыл эс алганга да жетишет, Кудайым буюрса, үйдү да ремонт кылалы дегенбиз да. Быйыл аябай баарыбыз кубанычтабыз. Эки эсе кошулду. Мурда мындай алганда жетпей калчу, карыз болуп, тияк бияк болуп. А мында уже калып калат, кененин иштетебиз буюрса. Эми тиги көлгө барабыз, эс алабыз, тиги пансионатка барсакпы деп ойлоп атабыз. Мамлекет эң биринчи ушу мугалимдерди карап, колдоп, көп зарплатабызды көбөйтүп, ошондо мотивация кылып атат. Эмгек өргүүбүздүн акысын алып бардык мугалимдер сүйүнүчтөрү койнуна баткай турган учуру жаш кадрларга дагы аябай стимул болуп отурат. Буга чейин мен жумушумду алмаштырсамбы деп дагы ойлоп жүргөм. Бирок ошол эмгек өргүүбүздүн суммасын көрүп, анан иштегенге кадимкидей стимул пайда болду. Күтүүсүз болду, себеп дегенде мындай чоң сумманы алып көрө элек болчубуз да. Анан чын эле ушул мага түштү, же ошибка менен түшүп алды деп дагы таң калып калдым башында. Андан кийин анан сураштырсам, көрсө мугалимдерге быйыл ушундай чоң суммадагы эмгек акы түшкөн экен. Каракол шаарында жалпы 10 мектеп, 10 муниципалдык мектеп, ошондой эле 16 мектепке чейинки уюмдар иш алып барат. Кала боюнча 880 мугалим эмгектенет. Эмгек өргүү маяналарда агартуучулардын магистрдык жана бакалавр даражасына карата берилди. Жалпы орточо эсеп менен бир ставкада иштеген мугалимдерибиз 51 000 тегерегинде эмгек өргүү маянасын алды. Ал эми ошо чогуу зарплатасы менен кошкондо 80 тегерегинде болуп калат да. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында ошо 42 000, 43 000 тегерегинде тарбиячыларыбыз эмгек өргүү маянасын алышты. Мугалимдерибизге ошол 2 жылдан бери Кыргыз Республикасынын президенти бизде маянаны көтөргөндөн бери жакшы баягы өзүбүздүн дагы жашоо шартын жакшылап алышты десек жаңылышпайбыз. Анткени бул дагы мугалимдер үчүн стимул. Үй бүлөсүндө 1ден баштап 5ке чейинки балдарды тарбиялашат өзлөрү. Албетте бул чоң баягы колдоо. Белгилей кетсек, Ысык көл облусунда жалпы 7407 мугалим эмгектенсе, алардын 1900дөн ашууну башталгыч класстын мугалимдери. Билим берүү тармагына көрсөтүлгөн мындай колдоолор билим деңгээлинин өсүшүнө болгон бирден бир мүмкүнчүлүк. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.